Бақыт Асанов, Азаттық радиосы. Президент мырза, мына буга чейин коррупция менен күрөштө Азаттық радиосы, Клоп порталы, уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияга иликтөө боюнча борбор бир нече биргелешкен иликтөө жарыядады. Анда Кыргызстандагы бажы системасындагы башка системалардагы коррупциялык көрүнүш деп шектелген көрүнүштөр боюнча бир топ маалыматтар, фактылар берилди. Мына ушул иликтөөнүн алкагында Азаттык радиосу бардык документтерди Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине берилди. Сиз ушул маселе боюнча мага факты бериңиз деп келесиз. Фактылар жетиштүү болду же дагы кандай фактылар керек? Эгер кааласаңыз, биз ушу иликтөөдө айтылган маалыматтарды дагы ала келдим, сизге тапшырууга даярбыз. Экинчиден, сиз сот укуктук реформасы жүрүп жаткандыгын белгилеп жатасыз. Буга чейинки билдирүүлөрүңүздө ушул реформа ишке ашыш үчүн саясий эрк керек, анан финансылык каражат керек дегенсиз. Өзүңүз саясий эрк бар экендигин бир нече жолу жарыяладыңыз, финансы да көбүрөөк бөлүнүп жатат деп отчеттордо айтып жатасыз. Бирок коомчулукта соттук укуктук реформанын жыйынтыгы дале болсо сезилбей бир топ фактылар айтылып жатат. Маселен, жакында эле ушул массалык маалымат каражаттарына Матраимовдардын берген арызы бир күндүн ичинде каралып, банктык эсептери камакка алынгандыгын сиз кандай баалайсыз? Же болбосо дагы бир факт. Коррупциялык схеманы түздү деп 12,5 жылга соттолгон мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Алмаматовдун абактан чыгып, 3 айдан кийин журналисттер көтөргөндөн кийин гана жогорку сот карап, бирок сыртка качып кеткендигин кантип бааласак болот? Буга чейинки бийлик ошо соттук системада куратор болгон адамдарды четке кагып келген эле, бирок азыр ачыкка чыгып атат. Ошол сыяктуу сиздин айланаңызда дагы жаңы кураторлор пайда болгон жокпу? База системасын болгон коррупциялык элементтер бердик. Бул боюнча база системасы боюнча лабдан кантип айтсам, эл аралык масштабтагы маселеге айланды. Буну мен туура түшүнүп турам. Мына мен жана айтып кеттим, мен бул бардык элдерде эле биздин элибиз, айрыкча кыргыз элибиз бул коррупция дегенди абдан жек көрөт. Мына менин аракетим ушу коррупцияны толук жөө албасам дагы, ушу азайтыш, кыскартыш маселесинин артынан чыгып атам. Ошо жана мен айткандай, биринчи ушу коррупция менен күрөшкөн мамлекеттик органдарды тазалоо процессин ошолор менен иш алып барып атабыз. Эгер алар таза болсо, коррупция менен күрөш жеңил болот. Каерде коррупция бар? Кайсы жерде ошону көзөмөлдөй турган укук орган аралашса, ошол жерде коррупция жоюш кыйын болот. Ошондон бул иш жүрүп атат. Бул маселени кандай жөөбүз? Бул маселе биринчи санариптештирүү. Бул маселени мына колго алып атам. Ар кандай ылдыйкы жана жогорку схемалар бар. Ошону баардыгын тең мен жалгыз көрүп карап тура албайт экенсин да. Буну система түзүш керек. Бул система санариптештирүү, түндүк электрондук системасы мамлекеттик кызматкер менен ошол кызмат кыла турган биздин жарандын жолуусун жок кылуу. Бул алыста туруп мамлекеттик кызмат органда кызмат көрсөтүш керек. Мына ушуну киргизүүнү, мына ушул аракет болуп атабыз. Мына мен эл менен жолукканда эле элетке барганда айрыкча, расмий жолугушам, бейрасмий жолугушам элге барганда, элеттин эли билесиңер, алар мындай ачык айкын, адилет, чынчыл, эмгекчилик элет, баардыгын бетке айтат, бир эле коррупция эмес, көп маселелерди барганда угуп келем. Алар деле жолукканда айтып атат, айрыкча көп нерсени айтып келип, коррупция менен күрөштө ушу мамлекеттин элдин рызкысын жегендер боюнча аябасыз күрөш жүргүзүш боюнча маселени коюп келатат. Анын баары тең менин жүрөгүмдө. Ал боюнча мен дагы айтам, иш жүрүп атат. Эми бажы тармагы боюнча, бажы тармагы бул бир эле бизде эмес, баардык өлкөлөрдө бул кирешени алып келген тармак. Бу жерде чоң акча каражаты айланат, келет. Чоң каражат айланган жерде коррупция бар.
Біздерде бажыда коррупция жашоон емес. Аны мен ачык айтып атам. Айтып атам, керек болса чыгарып алып сөгүп атам, айтпаганды айтып атам. Мына бул аракеттер болуп атат. Бул бажы кызматты биз эгемендүү мамлекет болгондон баштап 90-жылдардан бери 90 май талкандуу коррупцияланган адамдардын уйгу болуп келген. Уйгу болуп келген 90 жылдан бери. Мына билесиңер, ар бир президенттин башкаруусунда мына элдин арасындагы айтып жүрөт. Өзүнүн качеле өзүнүн капчыктары болгон. Менин максатым мына 2 жыл бул аз мөөнөт менен жоюш үчүн. Менин максатым ушул бажыда болобу, салыкта болобу, башка тармакта болобу, ошол качелектер капчыктарын баарын жок кылыш иним. Жок кылыш менин максатым. Буга мен абдан кызыктармын. Эмне үчүн дегенде, мен дагы бул тарыхты жакшы билем. Менин мөөнөтүм 2 жыл өттү. Мына отчет берип атам. 6 жылдан кийин элди аралайм. Жүрөм дагы. Ошондо мен дагы башымды көтөрүп жүрө тургандай мына аракет кылышым керек. Аракет кылышым керек. Жатып албастан. Ошондо ийгилик болот. Мен деле максатым менин, мына максатым келечекте ушу коррупцияны жоюп, ушу элге берген аманатты элге кайра тапшырып берейин. Ийгилик иштеп тапшырып берейин деген мына мен дагы мындай максатым бар. Анан эми бажы кызматында мына бажы кызматында ошол эгемен жылдары образын айтканда мына Райым деп атпайсыңарбы? Матраимов. Андай коррупция, андай образын айтканда коррупциялар 10 эмес 100 чыккан. Мына азыр ошо бажыда иштеген жөнөкөй карапайым бирөөнү көрдүңөрбү? Анын мүлкүн, байлыгын көрсөң, биринен бир ашат. Илгертен бери 90 жылдан келаткан. Мен айтып атам дагы башында. Андай толтура. Мәселе каякта? Мәселе мына биздин элибиз коррупцияны абдан жаман көрөт да. Жаман көрөт. Жек көрөт. Аны баары жек көрөбүз. Жаман көрөбүз. Мына мен элге жолукканда айтып атам. Жардам бергиле. Коррупциялы биздин арабызда баспай турган шарт түзөлү. Анын үчүн эл баарды көтөрүшүбүз керек. Рахмат массалык каражаттарга жазып атасыңар, бизге абдан чоң жардам болот. Ошого реакция кылып атабыз, биз да органдар менен ошону карап атабыз. Райым Матраевдин маселеси бул ошол жылдары мага чейинки жылдары ошол биздин элибиздин бая коррупцияны жек көргөнүн билип туруп, ошол коррупционерлер ошол коррупциялердин саясий технологдорду Райым Матраимовду коррупциянын символ кылып туруп, мына мага жабышкысы келип атышат. Бул эми кантип айтсам, азыр мына мен да кызыктармын ушуну аягына чыгарганга. Азыр мына митинг да болду, силер да бердиңер. Азыр улуттук коопсуздук комитетинин алдында атайын тергөө топ түзүлдү. Ал иштеп атат. Мына ошого өткөндө барышты. Тапшырма берди. Мен дагы карап туруп атам. Буга убакыты керек. Бул ачык айкын болот. Мына сотко беришти. Мен айтып атканым факт дегеним. Ошол берген жүйөлүү жана акыл фактлар боюнча укук органдар иштей баштады, артынан түшө баштады. Мен ошону айтып атам. Эгерде дагы билгениң болсо, келип ошо фактларды бергиле, аларга жардам бергиле, келип тергөөгө келгиле. Мына силер айттыңар. Эми ал юридикалык бекемдеш керек аны. Айткан нерсени. Сен айтып койсоң, алып барып камап же бирөөнү калбайбыз, 37 жыл эмес да. Аны бекемдеш керек. Юридикалык айткан кишилер келип далилдеп берсе чогуу отуруп, анан кийин иш башталат. Мына ошол процесс азыр жүрүп атат, и ошонун үстүндө иштеп атышат. Азыр менин мына маалыматым боюнча азыр мына неме 2 депутат келип кетти. Матраим келип кетти, телевизордон көрдүм мен. Ширин Айтматов келип кетти, сурак берди.
ошо айткандар барды келсин, сурак берип бекемдеп берсин да. Ал күбө болмойча алар издеп атат. Мына мамлекеттерге жөнөттү, аны мүлкү боюнча. Менин маалыматым 13 мамлекетке кетти. Ал боюнча иш жүрүп атат. Анан эми мына мен бажыда коррупция боюнча мына көрүп атасыңар да, көрө жүрүп атам да. Мына Райым Атраев деле 23 ноябрда кетти, 24-тө мен кызматка келдим. Мага чейин болду да. Бирок мен туура түшүнүп турам. Азыр мамлекеттин президенти Сооронбай Жээнбеков кандай саясий окуя болбосун, кандай иш болбосун, бардыгы тең менен чечиш керек. Азыр эл карабайт, ал мурун болгонбу, кийин болдубу? Бирок мен президентмин, мен жооп беришим керек. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мен ошону эске алып туруп, азыр баз кызматын толук фискалдаштыруу, саңарттештирүү өткөзүп атам. 2 жылда мен кубалап жүрүп, бардыгын тең. Мына Россия Федерациясынын президенти жардамы менен, муну согундатып, атайлап буну киргизген эмес. Болбосо кылбай беле саңарттештирүүнү мага чейин. Жасабайбы эле, 28 жылда жасабай беле 27 жылда. Бардыгы тең, мурун кандай болсо, бардык президент ошондой болуп келген. Үчүн дегенде, ошол базыны көзөмөлдөй турган органдар, ошол жетекчилер, президенттер өздөрү чогуу болгон схеманын үстүндө отурган, ошол киришкен эмес. Азыр менде бажыдабы, башка тармактабы, кашеле капчы деген жок менде. Мен жокуна кызыктармын. Ошол үчүн саңарттештик киргизип атабыз. Мына азыр Эркештам Кытайдан кирген. Эркештам Торгарт. Андан башка 4-6 жерге сканер коюлду. Көрүп атасың да. Буну да оңой киргизген жокпуз, күч менен киргиздик. Премьер артынан чуркап жүрүп, кубалап жүрүп, мына 3 жолу барып келди. Торгартка, Эркештамга барды. Мурун мен баргам мына акыбалы менен премьер болуп жүргөндө. 2 жолу барып келгенмин. Мына биздин максат ош токтош. Азыр мына 2 күндө, 2 саатта 2 күндө өткөн жүк атай коюп, акча салып өткөзбөй жүк. Азыр сканер бар, кирет, 5-10 мүнөттө жакшы десе, ичиндеги жүктүн бардыгы көрүнөт, ошо менен чыгат. 5-6 камера коюлду. Камерага Эркештамды да, Торгартты дагы. Мурун эч ким билчү эмес, көрчү эмес. Мына мен көрөм. Премьер өткөндө көрдүңөр, кабинетинде турат. Ар бир жаран сайтка көрөсүң, ачык бар, айкын. Биз мына сууну берип атабызга. Токтогулда суу күнүгө канча кирди, канча кетти. Ошондой кылып таамайжадан өткөн машиналар, жүктөрдүн баардыгы тең ошондой кылып бериле баштайт. Мен буга жеткизебиз. Мына азыр 2 пункт калды. Бөрдөө менен Достук. Достук 33 үй бар эле, ошол чечилбей. Мына Россиянын жардамы менен, Россиянын президент жардамы болот, ачык айтайын муну. 2 жыл. Азыр ошол экинчи жылы башталат. Калганда бүтүп атат. Андан сырткары биз фитосанитардык, ветеринардык пункттар көзөмөлдөрү жаңыладык. Толугу менен бар пункттарда. Ошон үчүн бизден алып салышты бардын тең. Бунуку лабораториялар жаңыладык эми, ушул неметсин деп. Мына евразийский экспорт кетсин деп. Биз мына менин максат көрөсүңөр. 2 жылдан кийин бажыда башка болот, салыкта башка болот. Бюджетте көйөт, ичиндеги саңарттештирүүнү каалайбы? Каалай. Күч менен болсо да киргизебиз. Каражатты мен кечеде сүйлөшүп келдим Россиянын президенти менен. Салыкка дагы макулдугун берди. Жардам берет, бизге тапшырма берди. Ал салык боюнча дагы Россиянын системасы саңарттештирүү боюнча дүйнөдөгү эң алдыңкы система болуп калды азыр. Аны да алжыга киргизебиз. Бажы боюнча. Муну айтып коеюн. Жыйынтык болот. Мурункудай болбойт иним. Буга мен кызыктармын. Андан кийин 3 суроо бердим. Баарына жооп берейин. Анан 3-үncү суроо соттук реформа боюнча мына жыйынтыгы билинбейт. Да, соттук реформа абдан оор башталды, кыйын башталды. Кээ бир мамлекетте буну өтүп кеткен мурун эле. Казакстан 14 жыл өткөн буга, 14 жылы. Азыр барчы сырттан соттурап иштеп атышат. Экономикалык талаш тартышты Англиядан алып келип соттоп отурушту. Мыйзамды өзгөртүштү. Биз ичибиздеги соттук реформаны быйыл 19 жыл баштадык. Буга дагы каршылар болду. Укук органдардан болду. Депутат арасынан болду. Коомчулуктан болду каршылар.
Yok, karşı oldu bunu krizine. Yemin için degende biz bunu kirgizsek, 5 жаңы kodekste, жаңы mizanda kirgizsek, bu bizim sot sisteması parayız болады. Sot bizim organlar işlevе kalады. Terrorizmге, ekstremizmге karşı, korрупцияға karşı күреш тоқтайды деген жөнөдө айтып атышты. Мен ага болбой, реформа оңой жүрбөйт. Эгерде ошондой кемчилик болсо, реформа жүргүзүп атканда оңдоп кетебиз деп мына эксперттик топ түзүп, өзүм көзөмөлдөп атам. Эксперт топ менен өзүм иштеп атам, мына көрүп атасыңар. Ошол кемчиликтердин бардыгын тең болгонун убакыт мына жогорку кеңеш жакшы деп атат, өкмөт жакшы деп атат бул боюнча. Өкмөт киргизип атат, жогорку кеңеш мыйзамдарды кабыл алып берип атат. Депутаттар кабыл алып берип, соттук реформаны биз мына кыска мөөнөттө жылдырдык. Бизде мөөнөттө эч ким жылдыра алган эмес. Бул талап, кемчиликтерди жоюу, бирибизге талап койгондуктан. Укук органдар жетекчилери дагы мына туура түшүнүп, прокурор тарабы дагы, ички иштер министрлиги дагы, мына ГСИН дагы мына Меш Тургунбаев келди мына кичине жакшыра баштады ал жер дагы. Неме дагы ГКМБ дагы мына бул боюнча иштей башташты бардык. Иштеп, мына жыйынтык болот энем. Бул тезде болбойт. Сот системасына үчүн мындай болуп атат. Үчүн деген ал жерде бардыгы тең орусча безнаказанный. Алар менен такай, ар бир сот менен, соттор менен иш болгон эмес. Биз бир система эмес, баарын тең. Мына аудио, видео фиксация коюп атабыз. Электрон форматка өткөзүп атабыз. Сот болгон процесстин баардыгын көрө турганда алып атабыз. Мына тамажа кылдык азыр. Тамажа, камералар коюп атабыз. Кирген машинаны ар бир Кыргызстан жараны көрөт. Мурункудай кыла албайт. Муну да ачык айкын кыла деп атабыз. Мурункудай кагаз эмес. Бардык кабыл алган чечимдерди электрон форматка өткөзөбүз бул жагында. Ошону саналык текшерип өткөзүп атабыз. Бул процесс кетип атат. Бул бир жылда болбойт энем. Болбойт. Бул жыйынтыгын бул да берет. Мына быйыл 38%га көбөйттүк, 38%га быйыл буну каражатын. Мына кийинки жылга да уланат бул. Анан эми экинчи жагы бар да, сен айтканың туура энем. Аны мен колдойм. Бул мамлекеттик жаңы технология, каражат берип атабыз. Бирок ошол жерде отурган сот өзү, ички дүйнөсү, анын ыйманы, ар бири оңдолбосо, ар бир соттун чечимин карап отурган мен да мындай мүмкүнчүлүк жок да. Ошол жердеги адамдан фактор да ройлонуп атат. Соттор ошол жердегилер мыйзамдан коркуп, мыйзам коркпосо Кудайдан коркуп, мен Кудайына жооп берем деген сезим болгондо дагы керек болуп атат. Ачык айтканда жашырганда эмне? Мына ошол фактор ойноп атат. Мына сен айткан жанакы алмаматтардын бөлген 12,5 жыл. Мен муну жыйында айттым. Прокуратура жыйында айттым, соттордун 95 жылында айттым. Мына бир адамдын кылган иши менен бүт сот бийлигине доо кетти. Мына канча ошол биздин антикоррупция кызматкерлери ушул схеманы табыш үчүн, ошону кармаш үчүн күн-түн канча кызматкер иштеди. Ошол жатып, оң эмес да паракорду кармаш. Аны артынан түшүш керек. Ошол кылган ишти жокко чыгарды. Эми сотто чыгарып, Алмаматовду мына азыр издеп атабыз. Мына мени контролумда турат. Бүт издеп атышат. Таппай атат. Азыр ошону сотто да читпешип койду. Айттым, прокурор иштеп иш мына карагыла деп. Буйруса, жакында мен жолугам жазынын башында генерал прокурор менен. Анда отчет алам бул боюнча дагы. Сот да калбай жооп бериши. Өрдө прокурор күнөөлүү боюнча. Экинчи соттого бергендер боюнча чоң каражат материалдар боюнча мен аны командировкада Эмиратта жүрүп уктум. Билесиң, угуп ал жерде эле мен оюмду билдирдим. Бул акча өндүрүшпү же актанышпы? Эгерде актаныш болсо, анда төмөн суммада берип эле актанса болмок. Деп мына биз оюбузду билдирдик. Билесиңер да. Менин оюм ошондой. Дагы айтам, сөз эркиндиги бизде бар. Сөз эркиндигин бул мамлекеттин, элибиздин келечеги үчүн мен президент катары муну коргойм. Сөз эркиндиги бизде болот. Эми бар үчүн мына сиз билесиз да, жакшы билесиз. Аны жөн рейтинг чыгарбайт. Дүйнө рейтингде биз 98-ден 83-ке чыкты, 15%га мына жогоруладык. Туурабы?
мына бир азаттык үчүн 4 суроого мына жооп бердим міне. Бирөөнө жооп берейин дедим эле, берген үчүн.